Соло ТВге келдим. Жана мени жакшы көргөн өлөсүңго. Анда көмүр тутуп көргөн эмесмин. Анткени Кудай мени бул дүйнөгө өзгөчө жараткан. Табылып калса ушундай адам мен эч качан баш тартпайм. Арстан Алайдын карындашы, диндеши, теңирчи. Сырларыңар психолог менен сиздин ортоңузда гана калат. Дин жакта жүрөсүңөр, хейтерлерден келген комментарийлерди окуйм. Нада жадырап жайнаганыбыз менен спорт сарайдын арты аябай тим эле муздаткыч да. Эгер мага тишиңиз өтсө, чөнтөгүңүз чыдаса, анда жолугушуп көрөлү. Салам достор, бардыгыз активдүү колдонгон социалдык тармактардан бир атактуу адамдын сүрөтүндө сөзсүз түрдө бир негативдүү комментарийге көзүбүз чалдыгат. Ал эми биздин коногубуз бүгүн сиздердин дал ушул негативдүү комментарииңиздерге жана албетте жакшы каалоо тилектериңиздерге жана кызыккан суроолоруңуздарга жооп бермекчи. Ал ким деп жаткан болсоңуздар, алып баруучу жана актриса Назира Айтбекова бизде бүгүн конокто, андыктан биз баштадык. Саламатсыздарбы? Сизден келген комментарийлерди окуп баштайм. Жаштыктын сыры эмнеде дейт. Биринчи генден го деп ойлойм. Ата-эненин генин баары бир бала тартат экен. Андан экинчи тамакты ченеп ичүү керек деп ойлойм. Ашказанды өтө чойбош керек. Ашказанды чоюп алганда, тамакты көп жегенде адамдар толот, арыктайт. Ошол учурда тери чоюлат дагы, анан улуу көрүнүп калышы мүмкүн. Ошондо деп ойлойм. Нургазы Үркүнбаевден келиптир бул суроо. Анан позитивде дайыма мындай күлүп жайнап позитив болуп турган адам жаш болот болуш керек. Нургүл, кийинкиси 1509. Өзүңүз жөнүндө кыскача фильм чыгарсаңыз, сизди сыйлагандар көрөт элек. Мисалы, өмүр баян, күн режимиңиз, хоббиңиз, айдаган машина, жакшы көргөн тамак жана башка ушул сыяктуу. Менин оюм дейт, калганын өзүңүз билиңиз дейт. Өмүр баян тууралуу чыгарса болот, бирок мен ойлойм азыр бир аз ал үчүн жаштык кылам деп мен мындай тоону томкоруп, бир белдүү жакшы салым кошуп, жакшы иштеп алгандан кийин, анан кийин балким жашым улгайып өткөндө бул тууралуу ойлонсом мүмкүн болот болуш керек деп ойлойм. Азыр болсо бир аз мындай фильм үчүн эми легендага айланыш керек деп ойлойм да, мындай фильмди көрсөтүш үчүн. Назира жолугуп сүйлөшүп көрөлү да, эгер келишсек турмуш курат элек дейт. Турдуев Кубанычбектен келиптир. Мен негизи ушу жазганда дайыма сабаттуулугун карайм да. Анан эркек мырзалардан өлө каттар келгенде бир азында ойлонуп түшөм. Балким жашоодо башкача жакшы адамда болушуңуз ыктымал. Эгер мага тишиңиз өтсө, чөнтөгүңүз чыдаса, анда жолугушуп көрөлү. Назира, эмнеге алып баруучулук кесибиң менен иштебей атасың? Концерттерде, кечелерде алып барчу элең го, Саманчиева Кенже. Акыркы учурда мындай суроолор абдан көп түшүп атат. Мурун жаш кезимде аябай ушу сахнага дегдеп жүргөн кезимде тим эле өз чөнтөгүмө көйнөк алып, өз чөнтөгүмө боенуп жасанып, анан кенедей гонорар үчүн үшүп, шишип, ооруп калып, эми сахнанын арты, биз сахнада жадырап жайнаганыбыз менен спорт сарайдын арты аябай тим эле муздаткыч да, холодильник коюп койгондой. Ушинтип жүрүп талай ооруп, талай кыйналган учурларыбыз болгон. Анан азыр жаш өтүп калганда, өзүңдүн кадырыңды, баркыңды билип калганда, антип телпектеп чуркагың келбей калат экен. Бардыгын сен үчүн даярдап, жөн гана ушуну алып барып бер, гонорарың мындай жакшы болот деген учурда, андай учурда ырахаттанып иштегиң келет. Мен аябай сахнаны сагындым. Сахнаны абдан жакшы көрөм. Бирок мурункудай жаш кезимдей бекер эле чачылып, ачылып,
энергия алмашуу болбойт да, бизге акча төлөнбөйт да жакшы. Биз ошончолук беребиз, мындай кайра ала албай калабыз. Бирок менин артымда өсүп келаткан сиңдилерим бар, жакшы алып баруучулар чыгып келатат, Кудайым буйрса. Кур эмеспиз. Мына ошол алып баруучулар азыр баягы жүрөгү дегдеп, сахнаны эңсеп турган учурда, ушу кайнап турган учурда алар иштеп алсын, анан алардан сахна талашып, анан жаман жакшы айтышып, андай нерсени көп самаган жокмун. Азыр жаштардын убагы. Мен учурум келет, бир балким эл аралык чоң долбоорлордо алып баруучу керек болсо, ошол жакта иштей алам деп ойлойм. Саламатсызбы Назира айым, сиздин кылган эмгегиңиз коомго пайдасы чоң. Ар бир чыккан маегиңизди көрүп келген коногуңуздун жашоосун, өмүр жолун карап отуруп, жашоого болгон көз карашыбыз өзгөрөт. Сабак алабыз. Сиздин эфирден Догдургүл Кендирбаеванын маегин көргүбүз келет. Себеби бала тарбиялоодо же аялдар өзүн өзү өнүктүрүү боюнча көптөгөн эмгектери бар. Маеги алсаңыз коомго чоң таасирин тийгизет беле деген ой, дейт. Наргиз Шабаевадан келиптир. Рахмат сизге, Наргиз айым. Мен ушул интервьюларды кылып атканда жөн эле бир оо жок интервью болсун, же болбосо хайп кармайын, же ушу келген коногумдун жарасын чукуйун деген милдетим же максатым жок. Мага келерде коноктор аябай коркот, сен балекетсиң, балекет суроолорду бересиң деп. Жок, бирок мен аларга түшүндүрөм. Мен силерден хайп кармабайм. Мен ушу күйөрмандарыбызга бир жакшы, пайдалуу сабак боло турчу маек болсун деп айтам. Анан аракет кылам. Догдургүл Кендирбаева эжебиздин эмгеги менен мен тилекке каршы тааныш эмес экенмин. Таанышып көрөйүн. Эгерде чынында эле коомго алып чыга турчу маек боло турган болсо, эмнеге болбосун. Айтчы дейги Назира, ушул кип эле ойнотуп жатышат, ошонун канча пайызы чын, канчасы жалган? Ушул суроомо сен гана ачык жаза аласың го деп ойлойм. Ойнойм, бирок утпайм да, дейт Марипа Керинбекова. Марипа айым, менин аудиториям гив үчүн жаралбаптыр да. Менин аудиториям жалаң улуу муундардын аудиториясы. Мындай оор темаларды, философияны ортого салам, жана ошол философияны чайнап, жеп, жутуп, сиңире ала турчу улуу муун отургандыгына байланыштуу мен гив ойнотсом, эмнегедир гивим ишке ашпайт. Алар жанталашып, лайк басып, анан кечке комментарий басып отургандардан эмес да. Ошон үчүн муну гифти ойноткон жана ошонун сырларын жакшы билген адамдардан сураш керек го деп ойлойм. Сиз орусча сүйлөй аласызбы? Мага кызык да, деп Абрек 26-11ден келиптир. Орусчаны үйдө балам менен сүйлөшөм. Анткени уулум орус тилдүү. Көбүнчө аны менен, бирок орус тил, англис тилде дагы сүйлөшөм балам менен. Досторум менен көбүрөөк түрк тилин колдоном. Анткени жалаң түрк лицейинде окугандар, түрк мектебинде, түрк жогорку окуу жайында окугандар, же болбосо түрк досторум бар. Анан жумушумдагы Түркия менен тыгыз байланыш болгондугуна байланыштуу көбүнчө ушул түрк тилин колдонуп калам. Анан эң мыкты билгеним кыргыз тил деп ойлойм. Андан кийинки тилдер келет. Азыр болсо силерден келген, же болбосо хейтерлерден келген комментарийлерди окуйм. Арстан Алайдын карындашы, диндеши, теңирчи деп жазыптыр. Акматова 8431. Арстан Алайды угуп көрсөңөр, тыңшап көрсөңөр, аябай сонун туура нерселер жасайт, бирок аны бир апендиче кагазга уруп туруп, анан элге берет да. Ошон үчүн ал сонун айткан баалуу ойлору угулбай калат дагы, жана апендилик бир аз кыймыл аракети көбүрөөк таанылып калат. Бирок чын-чынына келсеңер, мынтип тыңдап, жана эзотериканы, психологияны окуган киши анын сөзүн айырма кыла алат. Ошон үчүн бул сөзгө чычалабайм. Эмнегедир ойлорубуз үндөшүп кетет. Анан бул жакшы нерсе деп ойлойм. Данияр Сүйүнбаев 93. Акылдуу болуп, элге акыл айтып каласың да. Айнып баратканыңды сезбей, эл көзүнө көрүнөм деп жүрүп өлөсүң го. Данияр Сүйүнбаев.
эми акылдуу болуп кеткенимден эмес, жашоомдун мен басып өткөн тажрыйбалар болот. Анан мындай бир нерсени аңдап, сезип, байкап каласың да, мен ушундай жаңылыштыктан мындай тажрыйба чыгардым, мындай мүдүрүлдүм эле, мындай сабак чыгардым деп. Анан бирөөгө акыл үйрөтүү ниетинде эмес, өзүмдүн жан дүйнөмдөгү сырымды ушинтип кагазга төгөм да. Бул силер менен сырдашуу деп билсеңиздер болот, акыл үйрөтүү катары эмес. Ошон үчүн туура кабыл аласыз деп ойлойм. Бир ойлорума бир анализ жасап, мындай эмоцияңызды алып туруп, мындай эле окуп, байкап, баам жүргүзүп көрсөңүз дейт элем. Ты, да деген германдан жазылыптыр. Кайратко ладно, с головой не дружит, а вот ведущая просто ужас. Чалжактап, первый раз вижу такой ведущий, позор вам, дейт. Это Кайрат Примердиев менен болгон интервьюмда болсо керек. Ушундай энергия алгам Кайрат менен Примердиев менен интервью менин каналыма кирип көрүп көрүңүздөр. Ушунчалык жаш болуп, бирок ушунчалык терең нерсени айтканына аябай кубангам. Мен каналымды жалаң улуу муундан алам деп ойлогом. Жаштарга такыр кийлигишпейм, анткени жаштар улуу муундардыкындай тажрыйбасы жок, аң сезими өсө элек деп ойлоп, мен жаңылышыптырмын. Курал, Кайрат, Нена, акыркы Эркин Рыскылбеков, акыркы алган жаштардын баарын угуп тыңшап көрүңүздөрчү. Мен ушундай таң калдым. Жаштар өзүнүн жашоосун оодарып, жаңы жашоого буруп, өзүнүн каталарын мойнуна алып, жана өскөнгө далалат кылып атыптыр да. Анан Кайратты бүтпөсө экен, 1 саатым толбосо экен деп уккам. Сөзсүз ошол интервьюмду шашпай аңдап көрүп көрсөңөр дейт элем. Нуржигит 0079 сендей шерменде болуп калгандан Кудай сактасын көкме дейт. Эми ооба, Кудай сактасын. Бул бизде кыргыздарда эгерде ак карга болсоң, башка кара каргаларга окшошпой калсаң, же болбосо агымга каршы сүзсөң, сен сөзсүз көкмесиң, сен сөзсүз шермендесиң, сен сөзсүз бузулгансың. Мухаммед пайгамбар чыкканда деле аны эч ким мындай этибар албай, сөзүн түшүнбөй, жек көрүп, жектеген адамдар аябай көп болгон экен. Азыр болсо мына баардыгыңыздар ушундай дин жакта жүрөсүңөр, ал эми ошондой эле баардыгы эле Ганди мисал үчүн өз оюн жеткирүүдө аябай кыйналган, Ленин деле канча жыл өзүнүн темасын козгоп атып, кайра чыгарып атып, анан элге сиңирген. Ошондой эле биз азыр балким ойлорубуз кичине түшүнүксүз болуп аткандыр. Бирок азыр психология кенен жайылып атат, эзотерика кенен жайылып атат. Ар бир адам өзүнүн тамырын тартып, өзүнүн жан дүйнөсү менен таанышып атат. Бул бара-бара туура ойго алып келет. Ал эми жанагы жөн эле ойлорумдун жазганымдын себеби дагы мен кийин ушул жөн эле ойлорумду окуп алып, мен мурун кандай кадамдарды басыптырмын, кантип өзгөрүлүшкө дуушар болуптурмун деген өзүмө болгон отчет катары көрсөңөр да болот. Алтын баштуу катындан бака баштуу эркек өйдө өтө акылдуу боло бербечи, андай эле О Арман 466. Бул кичине аялдарды төмөн түшүргөн, сыйлабастык катары бир аз келиптир. Ооба, кыргыз элинде ушундай макал бар. Бирок кыргызда чыгаан кыздар, кыргыздын аялдары кыйын болгон. Мен канча өлкө кыдырбайын, кыргыздын аялындай сулуу дагы, акылдуу дагы, анан болгон ишке жөндөмдүү дагы, билимдүү дагы мындай аял бир да жактан көргөн жокмун. Башка өлкөгө барсаң, аялдары башкача да, биздикиндей назик, биздикиндей сулуу, биздикиндей ошол эле учурда күчтүү аялдар бизде эле бар. Анан монтип басынтпай эле тескерисинче колдосоңор, биз силерге мындан да жакшы аял болуп беребиз, биз силерге мындан да жакшы эне болуп беребиз, биз берген мээнетиңерди 10 эсе кайтарып беребиз.
ошон үчүн азыр Айсулуу чыгып атат, Мээрим чыгып атат. Карагылачы кандай сонун кыздарыбыз. Биздин желегибизди ким ошентип дүйнөгө кайра желбиретти дейсиңер. Мен аябай сыймыктанам кыздарым менен. Негизи эле кыргыз кыздары менен. Биз өзгөчө элбиз, биз өзгөчө улутпуз деп ойлойм. Анан жан дүйнөмдө ушул кыргыз болуп төрөлүп калганыма аябай кубанам. Назира ушул турпатың менен кыргыздын жаш кыздарына үлгү, жакшы тарбия берип жатам деп ойлоп атасыңбы? Жаңылышасың. Сага чейин эле ата бабаларыбыз кыргыздын санын көбөйтүп келген. Кыргызда кызга 40 үйдөн тыю дегенди бизден жакшы түшүнсөң керек. Караганда ушул сүрөттөрүңдү көрүп алып уялбасаң болду, дейт Нурел 20.04.2015. Нурел, мен эч качан кылган кылыгыман уялбайм. Ар бир жасаган ишимди аң сезим менен жасайм. Жөн эле жаңылыштык деп эсептебейм. Ошон үчүн мен абдан бактылуумун. Ушундай жашоону башкача өңүттө карай алганым үчүн бактылуумун. Мага аябай көп кыздар жазат, айымдар жазат. Назира, сени постторуңду окуп атып, YouTube каналыңды көрүп атып, мен ушунчалык өзгөрдүм деген, жада калса ролдорумду көрүп атып, ушунчалык жан дүйнөм өзгөрдү. Сени көрүп атып, сенин жашоо турмушуңду көрүп атып, мен сендей болгум келип атат, өзгөргүм келип атат деп. Өткөндө бир кыз жазыптыр. Сиздин жөн эле ойлоруңузду окуп атып, мен ушунча көп китеп окудум, жана Америкага кетип атам деп жазыптыр. Мени ал нерсе абдан кубандырды, абдан сүйүндүрдү. Апалар жазат, кызым, ушул жөн эле ойлоруңду окуп атып, мен балдарымды дагы жакшы түшүнө баштадым деп жазат. Эркектер жазат, Назира, ооба, кээде ачуу тилибизди айтып алабыз, салып алабыз, бирок сен бизди өзгөртүп атасың. Аялга болгон мамилебиз өзгөрдү деп жазат. Анткени мен аялдын жан дүйнөсүн, чырылдаган чындыгын, эч ким айтпаган көмүскөдө жаткан көкүрөктөгү туюмун, сезимдерин баарын сыртка чыгарып берем. Ошол нерсе менен, ооба, азыркы тапта кыргызда андай эч качан болгон эмес да, сезимдерди сыртка чыгаруу. Ал өөнү учуруп атат, туура түшүнүү менен кабыл алам. Бирок ишенип коюңуздар, балким мен постторумду окуп атып, далай үй бүлөлөр бактылуу болот, далай эркектер аялдарын жакшы түшүнөт, кыздарын жакшы түшүнөт жана колдоо калат деп ойлойм. Кубертю 16-12 картайганыңды сезбейт экенсиң да кемпир деп күлгөн быйтыкчаларды койгон экен. Албетте сезбейбиз, эч кимибиз картайгыбыз келбейт. Жашыбыз өтүп улгайып, чекебизди бырыш басып атса дагы жүрөгүбүздү бырыш баспайт. Жүрөгүбүз дайыма жаш бойдон. Мен айтам го, улуу муундардан жалаң интервью маек алам деп. Алардын жан дүйнөсү кенедей секелек кыздардай, же болбосо жигиттер араң эле мындай жигит боло албай турган учурларды көрүп, биз канчалык картайбайлы, канчалык жашабайлы, жан дүйнөбүздүн жаштыгы калып кала турбайбы деген ойго кептелгем. Мага жаш көрүнгөн жагат, жаш болуп, жаш сезилген жагат, балам менен ойногон жагат, кээде куушуп кетем, кээде экөөбүз ээрчишип калсак, эжеси менен иниси деп айтып калат. Бул нерсе мени сыймыктандырат жана кубандырат. Элге акыл үйрөтпөй, сүйүүңдү таап, күйөөгө тийсең боло манка дегенке Рамзан Братан бир. Жалаң эркектерден туура эмес, жалаң бакта жазгандарым бар. Рамзан, Нурел, Ормон, Нуржигит, Данияр, бардыгы бир ушундай негативдүү нерселер жазган экен, мырзалар. Мындай экен да, мен психологдор менен сүйлөшөм, уролог, сексопатологдор менен сүйлөшөм го. Эркектин ичинде өзүн кемсинткен нерсеси болсо, бир кеми болсо, ошол кемди толуктайын деп башка адамдарды кемсинтеткен, башка адамдарды басынтаткен, аялдарын сабайткен, балдарын сабайткен, күчүн ошондон чыгараткен. Алсыз эркек жан дүйнөсү жара болгон. Ата-энесинен сүйүү көрбөй калган, ата-энесинен мээрим албай калган эркектер гана аялдарга ушундай зордук зомбулук көрсөтөт экен. Муну интернет буллинг деп атап коет. Бул интернет аркылуу жаман сөз айтуу, жамандоо, басынтуу деген нерсе. Бул достор, эгерде жан дүйнөңүз ушундай сүйүүгө толуп турган учурда, өзүңөр менен өзүңөр таанышканда, өзүңөрдү сүйө баштаганда, дүйнөнү сүйө баштайсыңар. Маңдайыңардагы адам
кыжырыңарды келтирбей калат. Балким мен силердин жүрөгүңөрдөгү бир жараны чукуп алаткандырмын, ошон үчүн ачууланып аткандырсыңар. Баягы жарадар аюну жарасына тийип көрчү, кандай өкүрүп бакырып сени кандай тытмалап салат. Силердин жараңарга мен ошентип тийип алып атам, силер ошентип мындай өкүрүп бакырып сөгүп сагып жатып калганыңар ошондон болуп атат. Ошон үчүн достор, эч качан кеч эмес. Бул сөздөрүңөрдүн баарын туура кабыл алам. Өзүңөрдүн үстүңөрдөн иштесеңиздер болот. Уялбаңыздар. Психологторго барсаңыздар, сырларыңар психолог менен сиздин ортоңузда гана калат. Азыр болсо, жакшы кабыл тилектерди окуу заманы. Сиз азаматсыз, бирок турмушка чыгып бактылуу болушуңузду каалайм. Карыганда жаныңызга шерик керек болот, олтуруп чай ичкени дейт. Топчубаева Асель. Туура айтасыз, Асель. Мен да бул нерсеге ынандым. Азыр жаштык кылып атам, жаштыгыма таянып атам. Керели кечке жумушта жүрүп, досторум менен жүрүп, балам менен жүрүп, жумушум менен жүрүп, мен азыр алаксып кеткен үчүн жанымдагы жоктукту сезбей калып атам көп учурда. Анткени аябай чарчап келем, уктап калам. Бирок ушу жалгыз жүргөн улуу муундар менен маектешип отуруп, аларды баамдап отуруп, жаныңда чай ичкен бирөө сөзсүз болуш керек экенине ынандым. Кудайым насип этсе, балким табылып калса ошондой адам, мен эч качан баш тартпайм. Нурзада 5195, Назире, сизди адамгерчилик сапатыңыз менен жакшы көрөбүз. Жөнөкөй бардык нерсеге көз жеткен, бир нерсени чече билген адамдык сапатыңыз бийик. Бар болуңуз, сизден ар бир жазган постуңуз дем күч берет. Көрдүңүздөрбү мырзалар, айымдардан жалаң жакшы сөз келип атат. Бул эмнени айгинелейт? Бул мен аларга жакшы таасир берип атканымдан айгинелейт. Силер балким подсознание аң сезимдин түбүндө, эгерде аялдар өнүгүп кетсе, өрчүп кетсе, анда эркектерди сыйлабай калат деп ойлоп атасыңар. Жок, андай эмес. Ишенип коюңуздар, мен дагы башында азуулуу болчумун, ачуулуу болчумун, эркектердин баарын тим эле оптом жек көрчүмүн. Азыр болсо, мен силерди жакшыраак түшүнө баштадым. Анан билесиздерби, эркектер аялдарга караганда күчтүүрөөк жана бекемирээк сүйөрүнө ынандым. Жана менин артыман ээрчиген сиңдилерим дагы, эгер алар дагы өзүн өстүрүп ушундай аракет кылса, далалат кылса, алардан дагы мыкты аял чыгат. Ошон үчүн мырзалар, тең-теңи менен тезек кабы менен деп айтып коет. Кыздарыбыз өсүп кетип силер калып калсаңар, анда далай кыздарыбызды алдырып ийесиңер. Ошон үчүн силер дагы намыс кылбай, аракет кылып, далалат кылып өскөнгө аракеттенсеңиздер, биз Кыргыздын эң мыкты бактылуу үй бүлөлөрүн кура алабыз жана Кыргызстанды бактылуу өлкө катары көрө алабыз. Ырыскан 97. Ай Нази, ушу сен сон сөздөрдү табасың да чынында. Ушундай кыздар да керек өзү. Ачык бетке айткан жасалмасы жок айымсың дейт. Рахмат Ырыскан айым. Чынында эле ичиме бир нерсени кирдетип, катып, кытмырып койгон нерсе менде мындай адат жок экен. Дайыма ичимдегинин баарын, жан дүйнөмдөгү эмоциянын баарын сыртка чыгара берем. Анткени аккан суу кандай аккан сайын таза болсо, ошондой жан дүйнөбүз дагы ичибиздеги сыртка чыгып турса таза болот экен да. Эгерде аны былжытып, бекитип, сасытып койсок, сазга айланып кетет экен. Ошон үчүн дайыма эмоцияларыңарды сыртка чыгарып тургула, жан дүйнөңөрдү тазалап тургула деп айтмакчымын. Важно 9408 жазган экен. Өзгөчө ой жүгүртүүлөрүң жагат. Аял заттын баары эле дүйнөнү сенин көз карашыңда көрө албайт тилекке каршы. Бактылуу бол, кыялыңдагы жигитке албетте жолугасың деген экен. Рахмат. Эч качан бирөөгө окшошуу жакчу эмес кичинекей мен. Азырда жакпайт. Бир да адамды көмүр тутуп көргөн эмесмин. Анткени Кудай мени бул дүйнөгө өзгөчө жараткан. Универсалдуу кылган, уникалдуу кылган. Жана ушул өзгөчөлүгүмдү мен пайдаланып калышым керек. Карга пил боло албайт же пил карга боло албайт. Ар бирисинин пилдин өзүнчө өзгөчөлүгү бар, карганын өзүнчө өзгөчөлүгү бар. Айтор ар бир адамдын дагы ушундай өзгөчөлүгү бар. Сиз бүгүнкү күнү кемчиликти ойлоп жүргөн сапатыңыз, ишенип коюңуз, ошол сапатыңызды артыкчылыкка айланып туруп, ушундай сонун колдонсоңуз болот. Адам бири-бирине окшош
болуш керек. Бардыгыбыз бирдей чач жасалган менен жүрөбүз, бирдей формадагы каш жасатабыз, бирдей кирпик жасатабыз, оозубузду бирдей бөлтөйтөбүз, айтор. Кийимдерибиз дагы бирдей. Инкубатордон чыккандай болбой, ар кимибиз оригиналдуу болушубуз керек деп ойлойм. Чаргынова Наргиз, вообще сонун сөздөр менин оюмдагы, бирок оюмду сизге окшоп топтоп, кооздоп айта албай, ичимде кала берет дейт. Негизи буга дагы талант керек окшойт деп ойлойм да. Мен жазып атканда дүйнөнү унутуп коем. Кээде ушундай төгүлүп келет, ушунчалык шашып, каталарды кылып, тамгаларымды бири-бирине миништирип, чекити ütүрү жок жазган учурларым болот. Анткени бу куюлуп келген нерсени жазып калайын деп аракет кылам. Бизде манасчылар деле ушинтип коюлуп келет го. Кыязы кыргызга берилген бир шыбага окшобойбу деп ойлойм да. Жан дүйнөңдү ушинтип сыртка чыгарган. Ошон үчүн ар бир адамда билбейм, муну өнүктүрсө болобу же бул жөн эле ардыкы дээринден болобу билбейм аны. Бирок жок дегенде эле эмоцияңызды сыртка чыгарып айтканды үйрөнүңүз. Жакыныңызга таарынып атсаңыз, мен сага таарынып атам, анткени момундай жасалды, мен сенден ушуну күттүм эле, ушу жери окшошпой калды, мен күткөн нерсе менен чындыктал келбей калды, ошондо жан дүйнөмдө конфликт болуп атат деп. Биз жан дүйнөбүздү жөнөкөй жупуну адабий тилдин кереги жок. Тил менен ушул сүрөттөгөндү да билбейбиз да. Күйөөбүзгө жөн эле дулдулуктап таарына беребиз, ата энебизге дулдулуктап таарынабыз. Бирок алар көз ачык эмес экен да. Алар сен жан дүйнөңдү окуй албайт экен. Ошон үчүн ушинтип эмоцияларыбызды чыгарып туруу сизге да аларга да абдан пайдалуу экен. Достор, негативдүү хейтерлерден дагы сөздөр жазылган экен. Мени жакшы көргөн фолловерлер деймби, күйөрмандарыман дагы бал тилдүүлөр келген экен. Адам баласы ушул тилге чөгүп кетпеш үчүн жана бал тилге көп кетпеш үчүн адам эң биринчи оболу өзүнө берген баасы бийик болуш керек экен. Мен ушул Турган Назира Айтбекованы аябай жакшы көрөм. Ал өзүнчө эле бир сонун кыз да, андай кыз жок. Миллион жылда бир төрөлөт деп айтам тамашалап. Ансыңары менин ар бир кылган кылыгымды кээ бирөө оо жок дейт, кээ бирөө эрке дейт, кээ бирөө жинди дейт. Ар кайсы айтат, бирок ошол ар бир кылыгым мени өзгөчө көргөзөт. Ошон үчүн мен өзүмдү абдан жакшы көрөм жана өзүмдү аябай жакшы тааныйм. Анан мисал үчүн мени минтип айтса, сен азыр чачың таз деп айтса, мен чачым таз эмес экенин билем да. Ошон үчүн бул сөздү өзүмө албайм. Ай, сен муртуң бар экен же сакалың бар экен десе, мен мурт сакалым жок экенин билем да. Ошон үчүн мен бул нерсе мага тийбейт. Сен эркексиң десе, мен аял экенимди жана жагымдуу аял экенимди билгеним үчүн ал нерсени да кабыл албайм. Мен же болбосо сен бөтөлкөсүң десе, мен бөтөлкө эмесмин да, мен адаммын. Сен жаныбарсың десе, мен жаныбар эмесмин да, мен адаммын. Мен өзүмдү жакшы билем жана өзүмө берген баа жакшы болгон үчүн жаман сөздөргө чөгүп кетпейм, жакшы сөздөргө көп кетпейм, бир калыпта алып жүрөм. Бул менден лайфхак болсун. Урматтуу күйөрмандарым, силерге менин жашоомо ушундай активдүү катышканыңыздар үчүн, сонун пикирлеримди окуган үчүн, жакшы пикирлерди калтырганыңыздар үчүн мен абдан ыраазымын. Силер мени ушинтип колго алганыңар үчүн, силер мага катталганыңар үчүн, силер менин талантымды сыйлаган үчүн, силер менин ар бир ролумду кууп, ар бир интервьюмду кууп, ар бир жөн эле ойлорумду окуганыңыздар үчүн мен дараметим өсүп атат. Силер мага дем берип атасыңар, күч берип атасыңар. Алан сайын жашагым келип атат, алан сайын жакшы нерселерди жараткым келип атат. Менин ар бир эмгегимде жан дүйнөгө арулук себүү
жана адамдарды жакшы жакка ойготуу деген бир миссиям бар деп ойлойм. Мен ушул нерсе үчүн кандай гана иш жасабайын, ал ишимдин түпкүрүндө силерге жакшы болсо экен, силер бактылуу болсоңор экен деп жасайм. Силер мен жүрөгүмөн чыккан таза ниетти сезгениңер үчүн ошончо мага күйөрман болосуңар деп ойлойм. Кээ бирөөлөр ооба жараларына тийип алып атам, жараларды айыктырыш үчүн убакыт керек. Ошон үчүн мурун мен сени аябай жек көрчүмүн, азыр жакшы көрөм деген күйөрмандарым да көп. Кийин хейтерлерим жакшы көргөн тарапка өтөт деген ойдомун. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.